Салам урматтуу мекендештер. Эгер сиз жакын арада автоунааны лизингге, кредитке же вариантка алып жатсаңыз жана ошол автоунаа менен Россияда же Москванын башка шаарларында такси кызматын көрсөтөм деп жатсаңыз, анда бул видео сиз үчүн. 2025 жылдын 23 майында Госдума локализация мыйзамын кабыл алды. Локализация мыйзамына ылайык сиз такси кызматына минип жүргөн автоунааңыз Россияда чыгарылган болушу керек. Же болбосо Россияда иштеп чыгарылган деталдардан чогулган болушу керек. Автоунаанын маркасы башка чет элдик болушу мүмкүн, бирок ал Россияда куралган болуш керек жана Россиянын деталдары көп болушу керек. 2022 жылдын 1 мартынан баштап 2025 жылдын 1 мартына чейин атайын инвестициялык контракттын негизинде чыгарылган автоунаалар болушу керек. Бул талаптар 2026 жылдын 1 мартынан баштап күчүнө кирип иштеп баштайт. Азыркы учурда сиздер такси кызматына кошулуп алга турган болсоңуздар, 26 жылдын 1 мартынан баштап такси кызматына кошулам деп жазсаңыз, анда сизге төмөндөгү талаптарды аткарышыңыз керек. Дагы кайталап кетем. Автоунаа Россияда чыгарылган болуш керек. Экинчи критерий, автоунаанын маркасы чет элдик болгону менен Россияда иштеп чыгарылган детальдардан куралган болушу керек. Ошондой эле Россияда бул мыйзамга ылайык балл системаларын иштеп чыгышкан. Ал балл системалар сиз минип жүргөн автоунаанын канчалык деңгээлде Россиядан чыгарылган детальдардан куралганын көрсөтүп турат. Көңүлүңүздөрдү экрандагы графикага бурабыз. Амина приложениясы күчүнө кирип иштеп баштагандан кийин такси кызматында иштеген мекендештер кандай өзгөрүүлөр кирди деген суроо болушу мүмкүн биздин мекендештерде. Такси кызматында иштеген мекендештерге Амина киргенден кийин анчалык чоң өзгөрүү кирген жок. Болгону сиздер миграциондун картанын аркасындагы штампты убагында бастырып турушуңуздар керек. Сурогу бүткүчөктү мурун сурок бүткөндөн кийин же узартканда бастырсаңыздар, эми сурогу бүтө электе бастырып турушуңуздар керек. Жана трудовой договор маселеси дагы биздин таксиде иштеген мекендештерге ачык бойдон калууда. Көпчүлүк ФМС сотрудниктери Яндекс.Го берген договорду кабыл албай жатышат. Бул учурда биздин мекендештер ГПХ договорун түзүшү керек. ГПХ договорду ООО менен түздү болот, ИПУ менен түздү болот. Ошондой эле Россия гражданинин атуулу менен свидетельство катары дагы түзсө болот. Договор түзүүдө суроолор жаралып жаткан болсо, төмөндө жазылган WhatsApp номерге чыгыңыз. Урматтуу мекендештер, бул видео сиздерге жаккан болсо лайк басабыз. Жана бул видео сиздерге жаңылык боло турган болсо, таксиде иштеген биздин мекендештерге жөнөтүп коюңуздар. Жана биздин каналга сөзсүз подписаться болобуз. Жана биздин описанияда турган ссылка аркылуу Telegram каналга кирсеңиздер, ушул жана башка мыйзамдарды чогуу талкуулайбыз.